Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда өлкөнүн башкы маалыматтык телеканалы Кыргызстандагы музыкалык окуу жайлар, оркестр, маданий мекемелер музыкалык аспаптар менен камсыздалбаганына 50-60 жылдан ашык убакыт өткөн экен. Акыркы жылдары мамлекет тарабынан бул тармакка өзгөчө көңүл бурулуп, 40 имарат оңдоп түзөөдөн өттү. Музыкалык аспаптар менен камсыздоо жагы да унутта калбай, бир катар аспаптар алынууда. Мына ушул багытта биз кенен кеп куруу үчүн студияга Чүй камералык оркестринин директору Айза Сатиндиеваны, саламатсызбы Айзайым, жана Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайынын директорунун орун басары Залкар Кыдыковду чакырдык. Залкар Туруналиевич, арыбаңыз, студияга кош келдиңиз. Айза Жумабековна, эми суроону дароо сизге узатайын. Чүй камералык оркестри, учурда сиздердин оркестрде болуп аткан жаңылануулар, эмне музыкалык аспап алынды, ал алынгандан кийин чыгармачылыкка иштөөгө болгон жөндөм, шык кандай нукта кетип атат? Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, саламатсызбы урматтуу Расул мырза. Өткөнкү жылы биз үчүн абдан жемиштүү жылдардын бири болду. Министрдин колдоосу менен, министр 2 миллион сом бөлүп, биз клавинола сатып алдык, электропианино. Буга чейин бизде мындай аспап болгон эмес, бирок смычковый инструменттерди коштоо үчүн бул абдан керектүү инструмент болуп эсептелген. Жана дагы 24 штук смычок. Бул смычок деп эле аталганы менен, бирок расходный материал болуп эсептелинет да. Үн чыгарууда абдан чоң роль ойнойт. Алардын эң эле арзаны бир 10-20 миң, ал эми орточосу бир 30-40 миң болот экен. Анан Германиядан былтыр заказ бердик. Буга чейин музыканттар өз каражатына сатып алып колдонуп келишкен. Анан биздин кубанычыбызга вот акча бөлүнүп, жана дагы гастролдордо жүргөндө биздин аппараттарга чехол деп койсок болобу, аргимден сурачу элек, анан 2 контрабаска дагы 2 чоң чехол сатып алдык. Сырткы кийгизмелерди, абдан жакшы. Анда Бишкек хореографиялык окуу жайынын директорунун орун басарына ушул эле суроону узаталы. Залкар Туруналиевич, сиздердин окуу жайга канча музыкалык аспап, эмнелер алынды? Саламатсыздарбы? Биздин окуу жайга баш аягы 12 музыкалык аспап бөлүндү. 11 пианино, 1 рояль. Бул биздин окуу жайда 40 жылдан ашык музыкалык аспаптар эч өзгөргөн эмес, жана жаңыртылган эмес. Бүгүнкү күнү ошол музыкалык аспаптардын негизинде балдарыбыз эл аралык конкурстарга катышып атышат. Бул музыкалык аспаптар чоң ролду ойнойт десем жаңылышпайм. Жакында эле Стамбулда өткөн эл аралык конкурста биздин 2-курстун студенттери алтын медаль утуп келишти. Бул да чоң жетишкендик. Бул инструменттин өзүнөн чыккан жери Япониядан, эгер ошол Япониядан болсо, чогултулган жагынан бул Индонезия. Биздин балдардын ошол сабактан тышкары дагы ошол инструменттерди өз алдынча ойношот да. Анан ар бир эскирген инструменттин өзүнүн баскычтары жарабай калгандыктан буга чейин балдар жыгачтан да жасап колдонуп келишкен. Бул биз үчүн өтө чоң кубаныч десем жаңылышпайм. Бүгүнкү күндө биздин окуу жайдын эң чоң көйгөйлөрүнүн бири ушул музыкалык аспап болчу. Хореографиялык окуу жай адатта ушул хореографиялык багытта билим бергенден кийин көпчүлүгүндө мындай би, хореография, балет боюнча эле түшүнүп кала берсе керек. Бирок сиздерге берилип аткан ушул 11 пианино, 1 роялдын, музыкалык аспаптын, мындайча айтканда, аларда ойноо, иштөө керек болсо ушул чыгармачылыкка бир гана балет, би өнөрүнөн эмес, башка өңүттөн дагы таланттарды тарбиялоодогу окуу жайдын бүгүнкү күндө жүрүп аткан иши боюнча да токтоло кетсеңиз, багыттары боюнча. Биздин окуу жай 1 класстан кабыл алып баштадык. Былтыркы жылдан баштап. Ага чейин 4 класстан кийин кабыл алчубуз. Анан кийин 9-ду бүткөндөн кийин 1-курска жана региондо аймактардан келгендер учурунда тапшыра албай калгандыктар ошо 9-ду бүткөндөн кийин элдик би бөлүмүнө тапшырып алышат да. Анан кийин бул инструменттерди сабактардан тышкары бизде концерт мектептер
ар бир окуучуга пианинону үйрөтүшөт. Бул биздин окуу жай ошо балет артисттерин гана даярдап аткан элдик бийди жана пианинону ойногонун дагы үйрөтө алышат да. Биздин бүгүнкү күнү Чолпонбек Базарбаев атындагы окуу жай буга чейин 280ге жакын бала окуган окуу жайда сынуу берилген болсо, бүгүнкү күнү 400дөн ашык окуучулардын баягы окуган жерде сынуу берилип жатат. Бул чоң жетишкендик. Анан Кыргызстандагы эң жалгыз балет артисттерин даярдаган жалгыз гана окуу жай. Бирок биз окуу жайыбыздын өсүп өнүгүшүнө жана мындан ары башка филиалдарды дагы ачканга көп кадамдарды таштап атабыз. Буюрса мунун баардыгы тең ушул инструменттер жанагы аспаптардын келип чыгышы ушул мындай базалык жактан өзүбүзгө абалдыкты баягы камсытып алганда, анан кийин биз башка жерде дагы филиалдарыбызды ачып мындай окуу жайыбызды ишти илгерилетүүгө, чыгармачылык шыкты, мындан дагы жогору чеберчиликте шыктандырууга жол ачылып атпайбы? Айза Жумабековна, чүй камералык оркестри көптөгөн эл аралык, республикалык ушул маданий иш-чараларда катышып, өнөрүн калың элге тартуулап жүрөт. Чет элдик үйөрмандар дагы бар сиздердин, мен жакшы билемин, өзүм көрүп калгам. Анан чүй камералык оркестрдин өзүнүн мындай жамааты жөнүндө бир кеп кылалычы бүгүнкү күндө. Иштеп атканыңыздар жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Биздин азыркы аксакалдар оркестрди түптөгөн, негизи оркестрди түптөгөн бул заслуженный деятель Кыргызской республики Осмонов Болот Салбарович. Ошол убакта азыркы аксакалдар, студент, жаш студенттер музыка кандай десем, профессионалдуу ансамбльде ойногусу келип, бирок ал жака билими жетпейби, билими эмес, диплом керек болгон окшойт. Анан ошондо өзлөрү биз башында чүй жаштар камералык оркестри болчубуз. Анан кийин чүй облустук камералык оркестри болуп өзгөрүлдүк. Ооба. Анан дагы айта кетчү нерсе, биз былтыр инструменттерди гана албастан сахнага кичүү костюмдарды дагы алдык. Бул дагы акыркы жылдарда биринчи жолу. Анан полная комплектация болушу үчүн. Бул дагы мамлекет тарабынан камсыздалдыбы? Албетте. Акча министрлик тарабынан бөлүндү 360 000 сом. Жана полная комплектация болуш үчүн азыр туфлилерди алуу процессинде болуп атабыз. Бул сахнанын көркүнө көрк кошуп, уже концерттерди берип келе жатабыз. Буга чейин кийимдерди дагы артисттер өз каражатынан. Албетте. Залкар мырза, ошону менен катар эле сиздерде ремонттоо иштери да жүрүп жатыптыр, ошол эле жылуулук түйүндөрүн жаңылоо боюнча, жылуулукту мындай натыйжа алуу берүү боюнча. Бизде ошол окуу жай ачылгандан бери жылуулук системасы мындай өзгөртүлгөн эмес. Анан кыш айында ошол жылуулук системасы баягы ишке кирди. Жаңыртуу иштери да жүрдү. Андан тышкары окуу жайдын баягы эмеректерин алмаштыруу, окутуучуларга, жана студенттерге шарт түзүп берүү. Бул окуу жайда өзүнүн 3-кабатында тиги жатаканасы бар. Ал жатаканада 100 кишилик, анан 100 орундук. 100 орундук болгондуктан региондогулар көбүрөөк келип жашайт. Аларга толук кандуу эме жүргүзүлгөн, баягы шарт түзүлгөн. Мындай тазалык жагынан эмеректери бар, жаңы десем, бир катар ремонт, реабилитациялар жүргөн турбайбы? Бүгүнкү күнү ошол баягы окуучулардын ар бир кабинет, окуучулар окуп атканда кабинеттерде интерактивный доскалар коюлду. Бул биздин окуу жайга ошол музыкалык аспаптан тышкары интерактивный доска ошол заман талабына жараша инновациялык технологиянын заманы болгондуктан ошол бизге 4 интерактивный доска берилген. Бул бүгүнкү күнү ошол президент тарабынан жана маданият министрлиги тарабынан ыраазычылык билдиргим келет. Ошол жардам кылып бүгүнкү күнү маданият жагына баягы көңүл буруп аткандарына. Ошого жараша эле Бишкек хореографиялык окуу жайында коллективдин
балдарга сабак, билим, таалим берип аткан мугалимдердин да ишке болгон кызыгуусу, көзүндөгү оту мындай жалындап турса керек. Шарт түзүлсө ошончолук ишке болгон жөндөм ойгонот да. Жөндөм мен баягы ар бир жааматта канчалык баягы көңүл бурулса ошончолук баягы кубаныч, анан кийин ишке болгон кызыгуу болот десем жаңылышпайм. Ар бир бизде болсо ошо ар бир билинбеген менен бизде баягы майда чүйдө иштер жүрүп атат да бүгүнкү күнгөчө. Анткени биздин окуу жайдын имараты эски болгондуктан биз баягы эски деп калтырбастан баягы жаңылатуу, жаңылануу баягы доорунда жүрөбүз десек. Бир ордунда токтоп турбастан. Залкар Тургуналиевич, маектин башында сиз БХУнун ушул филиалдарын ачуу боюнча ой толгоо бар экенин айтып калдыңыз. Кайсыл жерлерде ачылышы мүмкүн? Эми БХУнун филиал Бишкек хореографиялык окуу жайынын филиалын мен бул окуу жайда иштегениме 2 жыл болду, бирок буга чейин дагы ушул идея айтылган экен. Ош шаарына деп биринчи. Ош шаарына, анткени Бишкектен кийинки, Бишкек шаарынан кийинки чоң шаар республикалык маанидеги ири шаар. Анан кийин бул жанагы мен айтып атпаймынбы, маданият жагына баягы көп көңүл бурулду депчи. 2023 жылы май айында Каракол шаарына, октябрь айына Ош шаарына окуу жай биздин биринчи жолу гастролдук концертке барып кетти. Сонун. Гастролдук концертке. Ал гастролдук концертке биз бир жагы бир 45-50 баладан бардык. Биздин балдар баягы турган ар кандай сахнада биле албайт биз үчүн. Ошо биздин балдар жыгылып калып же болбосо мындай травма алып калбаш үчүн сахна ошого төп келиш керек да. Ошол жактан Каракол Ош шаарындагылар аябай мындай кызыгышты. Мурун баягы балетти түшүнбөгөндөр азыр мындай балетке кызыккандар болду. Гастролдук концертке кирип келаткандагы маанай башка, чыккандагы маанай такыр башка болду да. Анан ошол жерде дагы ошол жергиликтүү тургундар дагы ошол филиал ачылса жакшы болот эле деп атат да. Кызыгуусу ата-энелердин ушул балетке болгон, бий өнөрүнө болгон жогорку мындай чеберчиликтеги ойгонуп, анан балдарында ушул балет чеберлеринде болсо, ушундай болсо, мына Чолпонбек Базарбаевдин ысымын алып жүрөт окуу жай, ошондой бир легендарлуу бийчи болсо деген тилек болду да. Министр тармакты жетектеген Алтынбек Максутов дагы ушул студияда келип, ушул багытта маек берип жатып айтты эле, азыркы күндө ушул шартты алгач түзүп берип, бардык маданий мекемелерге, окуу жайларга, оркестрлерге аспаптарын алып берип, ошол эле костюмдарын жаңыртуу менен биргеликте аларга дагы талап жогорулап атат. Мына мисалы Залкар мырза айтып атат, баягы Союз мезгилиндегидей гастроль деген түшүнүктү анык жаңыртып, гастроль демек бул бир гана ири шаарларга эмес, ошол эле алыскы региондорго чейин барып, себеби дегенде ушундай чыныгы профессионалдардын, чыныгы музыканттардын, чыныгы бий чеберлеринин, чыныгы искусство чеберлеринин талантына суусаган карапайым эл аймактарда өтө көп да. Толуктайын деп атат окшойсуз. Толуктагым келип турат. Мен ушул 2 жыл окуу жайда иштегенде маданият тармагында башка мамлекеттеги балет окуу жайларын карап көрүп, анан кийин Кыргызстандагы жалгыз балет окуу жайын статусун көтөргүм келет да. Мен бул статусун көтөрүштү баягы маданият министрлигине бир канча жолу сунуштагам. Улуттук академия деп. Анткени Казакстан жакынкы эле Казакстан Республикасын алалы. Астанада, Астана шаарында и Алматы шаарында бар. Алматы шаарында бир эмес 2 балет театры бар, опера жана балет театры. Биздин Кыргызстанда бир жалгыз бир балет артисттерин даярдаган окуу жай экен, эми ошол окуу жайдын статусун көтөрсөк, анан кийин бир жакшы болот эле да. Училище деген сөз Советтер Союзундагы калган макамы менен бирге аброю да көтөрүлөт эле. Макамын
Анан биздин баягы иштеп жаткан мугалимдердин дагы ошол окуу жайды бүткөн студент окуучулардын дагы мындай кандай десем аброю көтөрүлөт эле да. Ушул улуттук академия деп биз башка өлкөлөргө биздин студенттер башка өлкөлөргө мына ушул эле жылы Кытайга барып келишти, Казакстанга барып келишти, тиги Турцияга барып келди. Бирок ошол жакта башка мамлекеттен келген окуу жайлардын көпчүлүгү академия, улуттук деген демеде сынды алып турушат да, статусту алып турушат. Бул дагы өз кезегинде чоң. Эми бул мен ойлоп атам, бул Маданият министрлигиндеги саналуу гана окуу жайлар. Анан ушул окуу жайдын ушундай улуттук академия жалгыз окуу жай силер болуп атасыңар. Берсе, мен ойлойм, мындан ары дагы аброй жогорулап аны менен катар чыныгы мындай бир ишке болгон жөндөм андан дагы өсөт деген. Эми бул улуттук академия деген буюрса баары болот, буюрса баары алдыда деп ишенип туралы. Буюрса. Айзайым, гастроль темасын улай, бул багыттан алганда чүй камералык оркестринин алда кандай пландары бар, балким сиздер дагы ушул шарт түзүлгөн акыркы 1,5-2 жылдын ичинде башка аймактарга барып талантты тартууланга мүмкүнчүлүктөр болдубу? Албетте. Биздин эң башкы максаттарыбыздын бири бул популяризация кыргызской классической музыки. Былтыр биз жалпысынан 15 концерт, гастролдук концерт бердик. Нарын облусунан баштап Ысык Көл облусунан бүтүрдүк, Баткенге бардык, Таласка бардык. Баткен облусунда биз Тажикстан өлкөсү менен чектешкен айылга чейин жеттик. Ал жакта скрипканын үнүн укмак турсам, скрипканы биринчи көргөн адамдар келип, аябай суктанышып, концерт бүткөндөн кийин келип алышып, инструментиңизди кармап көрөйүнбү деп ошентишти. Бул бизге абдан таң каларлык, анан ошол убакта сүйүнүчтүү дагы болду. Наконец-то добрались, да, буга чейин болбосо дагы акыры жеттик деп. Нарын облусунда болсо, көрүүчүлөр башында эми ал жакта фольклорду жакшы көрүшөт, көрүүчүлөр кичине кызыгуусуз отурушту эле, андан кийин берилип акырында атам менен энеме чыгармасы Жолдубай Кайыповдон, атам менен энеме Жолдубай Кайыповдун кичинекени ошон аткардык. Баары оркестр менен чогурдап, көздөрүнөн жаш агып, убакыттан пайдаланып ыраазычылык билдире кетели Маданият министрлигине ыраазычылык билдирди. Концерт бүткөндөн кийин эмки жылы дагы келиңиздерчи деп. Анан быйыл биздин 30 жылдык юбилейбиз. Анан юбилейге карата дагы Казарман айылына дагы эң алдагы алыскы район. Ооба, биз эң башкы максаттарыбыздын бири Казарманга жетүү болуп атат. Оштун дагы алыскы айыл анан убакыт каражат жетсе албетте Нарынга дагы бир жолу барып келели деп турабыз. Абдан жакшы. Эми биздин бүгүнкү теманы жыйынтыктап жатып, биз айтып атпайбызбы, ушул маданият тармагына өлкөдөн мамлекет жетекчилигинен өзгөчө көңүл бурулуп, аны менен катар ушул театр артисттерине болобу, оркестрдин таланттарына болобу, костюм жагынан, аспап жагынан мындай камсыздап берилиши, бул ошол эле учурда чыныгы иштин алдыга жылып аткандан кабар гана бербестен, кайсыл бир деңгээлде сен жан дүйнөң менен моралдык жактан өлкөңдүн, мамлекетиңдин, ошол мамлекетти жетектеген жетекчилердин сага болгон камкордугун сезе билүү дагы бул кайсыл бир деңгээлде баягы толук ата эненин мээримин сезгенге барабар да. Ушул өңүттөн алып караганда сиздер жыйынтыктап жатып эмне айта аласыздар? Бул маданият өлкөнүн күзгүсү да. Туура. Ошондуктан маданият кандай өнүксө, өлкө ошончолук өнүгөт. Эң акыркы учурда гана маданиятка көңүл бурулат, бизде маданиятка көңүл бурула баштаганы бул уже өлкөбүздүн өнүгүп жаткандыгынан кабар берет. Анан албетте ыраазычылык билдиребиз. Жана биз колубуздан келген аракеттерибизди кыла беребиз. Залкар Тургуналиевич. Ушул президент жана маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги маданият жагына көңүл бурганы өтө чоң жетишкендик. Анан кийин ушул ар бир окуу жай болобу, баягы музыкалык театрлар болобу, кыргыз драма театры, там опера театры дегенде. Ошол жактарда бир топ мындай жаңылануу көп болуп, анан кийин элдин басымы да көп боло баштады. Театрга келгенде мурун баягы театрды да сезбегендер, билбегендер жакын жолобогондор да болгон.
анан бүгүнкү күнү ошо театрдан калбагандар да Театр бош болуп турган убакыттарда болду эле. Ошо театр бош болуп турганда убакыттар болгон. Анан кийин ошол театрга элдин саны көбөйө берсин. Мындан ары башка тармактарды дагы анан кийин баягы баарына кандай жардам керек болсо ошол жардамдын баарын аткара берсин. Абдан сонун. Мен дагы ушул маданий чөйрөдө бир катар концерттерди алып барып жүрүп, акыркы учурда театрда жыйма 100%га дээрлик элдин толгонун көп көрүп, анан бир гана эл келбестен элдин ушул маданий мекемелерге баруусу, кирүүсү, өзүн алып жүрүү маданияты дагы бир башка жолго, оң жолго салына баштаганын байкап жүрөм да. Бул жагынан алып карап көргөндө сиздердин дагы салымыңыздар өтө чоң, эбегейсиз. Бар болуңуздар, алдыдагы дымактуу ой, максат, пландар ишке ашсын. Сиздердин окуу жайдын макамы жогорулап, сиздер каалаганда улуттук академиялык статуска жетишиңиздерди Чүй камералык оркестринин ушул калың элдин арзусуна татып, быйылкы 30 жылдык юбилей мааракени жакшы белгилеп алышыңыздарды каалайбыз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, буга чейин өнүккөн өлкөлөрдөн эле заманбап керемет музыкалык аспаптарды көрүп келсек, эми алар биздин дагы бир катар маданий мекемелерде, театрларда, окуу жайларда пайда болду. Албетте, мамлекет башчынын колдоосу жана тапшырмасы менен Маданият министрлиги бир катар аспаптарды алып берип, костюмдарын жаңыртып, артисттердин аларга шарт түзүүсүн дали улантууда. Биз мамлекеттин маданият болгон камкордугу тууралуу кеп кылдык. Студияга келген конокторду дагы бир жолу эске саламын. Чүй камералык оркестринин директору Айза Сатиндиева жана Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореографиялык окуу жайынын директорунун орун басары Залкар Кыдыков болду. Маекти Расул Багышбаев алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.